Шаардагы адамдар күнүмкү жашоосун кофесиз баштай алышпайт. Жана жок эле дегенде 8 саат укташат. Мен мындай нерселерге муктаждыкты сезбейм. Тескерисинче жаратылыштан энергия алам. Мен тамак деген нерсени унутуп, күнүнө 3-4 саат гана уктайм. Ошол эле маалда сиз адамзаттын жашоосунан ажырап, жапайы табияттын бир бөлүгү болууга аракет кыласыз. Менин атым Борис Болчев, жана мен канаттууларды байкоого жана жаратылышты сүрөткө тартууга жакынмын. Эмне үчүн канаттуулар? Бул жакшы суроо экен. Бала кезимден эсимде, мен уча алам деп кыялданчумун. Ошентип дайыма жерде ойгончумун. Алар аябай көз каранды болушат. Биринчиден сиз айланаңыздагы канаттууларды изилдей баштайсыз. Сиз канаттуулардын жаңы түрлөрүн көрүү үчүн өзүңүздүн табитиңизди табасыз. Андан соң сиз өзүңүз жашаган жердеги жактырган канаттууларыңызды сүрөткө тартууну каалай баштайсыз. Кийинчерээк мен орнитолог болгум келгенин түшүндүм. Ошентип канаттууларды байкоого болгон хоббим менин кесибиме айланды. Биз Токойдо болгон учурда канаттуулардын добуштары сөзсүз түрдө угулат. Сиздин көңүлүңүздү канаттуулардын кыймылы бурат. Бул көрүнүш инстинктке болгон аңчылыктай сезилет. Камыш айкабагы, боз герон, сел чардагы, кунактар чымчыгы жана мукур. Кайра башынан, мынасы сага бүгүн экинчи жолу таранчы. Бул тыр деген үн жана туман. Кайрадан туман. Бул сиздин жакшы көргөн десертиңизди жеп жаткандай сезилет. Азыркы күндөрдө көпчүлүк орнитологдордун башкы максаты бул канаттуулардын климаттын өзгөрүшүнө туруштук берүүсүнө жардам берүү жана биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушун алдын алуу. Чоң корморант, жылдыздар, аталыштары кызыктуу. Биз жөн гана байкообузду бөлүшүү аркылуу позитивдүү таасирлерди алабыз. Себеби окумуштуулар бүт баарын көрүп, тез эле өтүп кеткен окуяларды кеч болуп кала элегинде өз убагында байкап калышат. Бүгүн куттуу күн болду. Оспрей канаттуусун күткөн эмесмин. Канаттууларды таанып билүү бул сиздин жашоо деңгээлиңизди дагы жакшыртат. Бул сизге жөн гана бакыт алып келет жана Токойго барууга болгон көз карашыңызды өзгөртөт. Бул нерселер жөнүндө ойлонуу кызык, бирок мен эмне жөнүндө айтып жатканымды түшүнүш үчүн өзүңүздүн башыңыздан өткөрүшүңүз керек. Görüşkünçe.